Сен мындай кылып көр, ары карап отур, билмексем болуп отур. Мен бул жактан келем. Келем дагы сен колуңду сурайм. Макул, тамаша түрдө. Кеттик. Урматтуу ханыша, бүгүндөн баштап мен төөлүктүү жарым болуңузчу. Эгер каршы болбосоңуз, колумдагы шакекти сизге тартуулайын. Мен ушул жерде колумду сунушум керекпи? Ооба. Бүгүндөн баштап өмүрлүк жарым мен менен биргеликте ысыкка дагы, суукка дагы бирге болууга даярсызбы дагы бир жолу? Мага турмушка чыгууга макулсузбу? Мен макулмун. Сон экен, Абдан сон жарашты. Мен төөлүктүү жарым сиздей сулуу болсо гана, Кандай адеми? Кандайсың, Айка? Жетип алдыңбы? Ооба, жеттим. 4 саат самолетто учтук. 3 саатта жолдо жүрдүк. Пробкаден укмуш. Мына жаңы эле квартирага келдим. Жетип алсаң эле болду. Аба ырайы кандай экен аякта? Ой, күндү деле көргөн жокмун, чын айтсам. Жалаң эле булуттар көрүнөт. Анан эртең шак эле жумушка чакырды. Ушу мени эч ким эс алдырбайт го бул жакта. Ал жак Москвада. А бул жак болсо өзүңдүн Бишкегиң, ошондуктан жаңы жашоого көнө бергин. Мен болсо бул жакта жалгыз калып, аябай жаман болуп атам, сага аябай көнүп алып турмун. Айка, мен сага түшүндүрбөдүм. Бул жакта окууну улантам, кечкисин жумушта болом. Кыргызстанда эмне кылам? Эч өнүгүү, өсүү жок. Анын үстүнө тиги Алмаста тажатты. Кечке чала берет, неге сүйбөйсүң, анан шакекти табынбайсың десем, башка бала таба алган турбайсыңбы дейт. Түшүндүрөйүн десем, өзү уккусу келбейт. Ооба, эми өзүң жашооң өзүң колуңда да. Алмаз кээде мага да чалып калып жатат десең, жанды койбойт, эч түшүнбөйт экен сөзгө. Мейли, көрүшкөнчө анда, Жакшы, жетип алсаң эле болду анда. Мейли, көрүшкөнчө, чалып турсаң, унутуп калбай. Рыся, эмне эле ойлоп калгансың? Такыр кабагың ачылбай койду го. Менин оюм дагы эле Иринада. Эмне кылсам экен деп ойлонуп тамашам. Рина деп унутсаң болобу ошонуңду. Кайра эле ошону эстей бересиң. Башка кыздарды эле толтура го. Ошону адем менен тамашалашпай эле жөн эле күтүп отурсам болбойт беле? Дагы деле ойлоп алып жиниң келет да ошо. Азыр Рина менен жакшы сүйлөшүп, балким тойду пландап аткандырбыз. Кайгырганың вообще койбой койдуң го. Мен деле мисалы Алиянын колун сурадым, туурабы? Жок деди. Киного бардык, жок деди. 3 ай күт деди, 3 ай өттү. Уже өтүп баратат, дагы деле жок дедат. Кайгырбай эле жүрбөйм, кадимки эле кишилердей болуп, туурабы? Сен Алия жөнүндө айтканын койбодуң. Алия бир жок дегенден болду да. Кайрага эле алга жабыш бербей. Жок, брат. Экинчисинде ооба дейт беле. Ойлонсоң өзүң деле. Жок, брат, мен аны жакшы көрүп калдым окшойт. Үйлөнгүм келип калды ага. Эгер сен ошол өткөндө айткан шакегиңди берсең, мен анан кайра колун сурайм. Кое тур, кайсы шакек? Өткөндө өзүң айтпадың беле, 3 айдан ордун коюп берем деп. Ошол шакек 3 ай өттү, мен күтүп атам сени. Анда акыл башкача болчу, досум. Адеми жигитим черный деген, эсиңдеби? И мен ал шакекти ыргыт бергем. Анын үстүндө Алия деле сага ооба дейлек. Ну и что? Мен шакекти бергенден анан макул дейт. Сен деген ошол кезде мага шакекти бергенсиң, значит меники. 3 айдан ордун токтоп берем дедиң беле?
Значит, карызсың. 3 ай өттү, могу жерге шакек тургузуп койгон. Дос, мен сені мындай нерсени күткөн эмесмин. Эркекче айтайынбы? Адамдар жаман тез өзгөрөт деп ишенбейчүмүн. Тамашат беле, адамдар деле өзгөрөт экен деп деле. Сразу эле адамды күнөөлөп баштайсың го. Тамашалап атам. Ишендирип айтсаң ишенет адам. Беттиң деле жок экен бирок, Вай. Мына бет. Мына эки бетти көрбөйт азыр. Ошо бетти кезип эле сал. Бирок билип кой, ошол шакек дагы деле мойнуңда. Ошол шакек болбогондо азыр Аля дейм да, Рина экөөбүз кол кармашып жүрөт элек. Кайра эле Рина дейсиң, атайын көңүлүң көтөрүп койгон, башка тема болсо Рина дейсиң. Монтип кайгырып отура берсеңчи, биз азыр талаада калабыз, көчөдө калабыз, аягында бомж болуп калабыз. Квартираны тап эртерээк барып кирели. Ал жөнүндө ойлонбой эле кой, мен Тимурга дайындап койгом. Ал айткан квартира таап берем деп. Мына өзү деле чалып калды окшойт. Алло? Кандайсың, досум? Ассаламу алейкум. Жакшы, рахмат. Өзүң кандай, досум? Жакшы, шүгүр. Мен сени маселең боюнча чалып аткам. Квартира таптыңбы? Сага геолокация жөндөм, болгон шаардын чекесинен болуп калды. Боло берет, арзаныраак болсо болду бизге. Мейли. Мына квартира табылды. Барышыбыз керек. Канат, сен айдап алчы, мен аябай чарчадым бүгүн. Бир күн сен айдап кой. Азыр кайка барабыз? Азыр центр жакка айдасаң, бирөө менен жолукмак. Бирөө менен? Жигитиңби? Жөнчү Канат, каякта жигит? Мен сага айтам деп унутуп калыптырмын. Ошо бир киши чалат көчөгүнөн. Чалып, менде эксклюзивдүү материал бар. Бул жаңылыкты чыгарсаң, Кыргызстанда бир жакшы чоң жаңылык чыгарган болосуң. Жолугалы, мен сага ошондо түшүндүрүп айтып берем деп ошентип, ошо анан барып жолугуп сүйлөшүп көрөйүн дедим. Жакшы. Анда аябай жакшы материал болсо, сен кийин таппай калабызбы? Койчу Канат, ушундайыңды. Экөөбүз канча жылдан бери иштешип жүрөбүз. Мен билесиң го жакшы. Тамашалап атпайбы? Жүрөйүн, кеттик тамашалап. Алмаз? Саламатсызбы? Сиз мага чалдыңыз беле? Саламатчылык. Ооба, мен чалганмын. Мен убактым азыр мүмкүн болсо эртелетсеңиз жакшы болмок. Бул биздин айылга тиешелүү. Ал жакта чоң завод курулду. Ошол завод таштандыларын биздин дарыяга төгүп жатканын байкадык. Эгерде сиз ошону тартып эфирге чыгарсаңыз, абдан жакшы болмок. Кечиресиз байкем. Бул жаңылыктарга тиешелүү экен, биринчиден. Экинчиден, мен жылдыздар менен иштешем. YouTube каналым бар өзүмдүн. Анан анын тематикасына да туура келбейт да. Анан ошондуктан, эгер мүмкүн болсо, сиз кааласаңыз, мен жаңылыктар кызматы менен сүйлөшүп коеюн. Сиз ошолор менен байланышып көрүңүз, Жок, бизге сиз эле керексиз. Биз бара турган жак бул жак эмес го? Мен Алияга бардым. Алияны эртең деле көрсөң болот да, досум. Алия деле. Эртерээк барып, жүктөрдү алып көчүп барыш керек тияка. Мен ага айтып койгом, машина менен келем деп. Анын үстүнө могу байкем машинасы да билесиң. Чалып тажатып берет, кайда жүрөсүң, каяка кеттиң деп. Башта ұрып өлі. Алияға да мақтанып қойғызың да, менің машинам бар да. Конечно. Ертең біліп қалса не дейді ана? Ал билет, тамашалап отам. Машинамен келем, шарды айланабыз деп қойған болчу, азыр алып алам. Бир атланан андан ары барып квартираны көрө беребиз да. Бул эми батыра кайта. Шаштырбайм, биякта 40 менен айдаш керек, ашкан болбойт. Правила дорожного движения дейін білесің дейін, китеп ачып окуп койчу.
Жаным, мен келдім. Ага, давай. Брат, аз Алия чығып. Короче, монты айтышым керек аға. О, Алия, сен асмандағы нұрлы күнсің. Кечінде шыққан жарым нұрлы айсың. Болу? Қойчы досым е. Мен саған серьезно әлі айтып отырмын, аз шықса ошентіп айтам. Жөнчі досым е. Кейде тұрып ойланам да, Алия сен менен қыз жігіт болып жүргені таң қалышты. Мен болған тажап кеттім мен. Жашпала болбойды. Жақсың бы? Мен да жақшы, давай ова дегенденші. Қызық тұрақ қылып, о, Алия, сен асмандағы нұрлы күнсің, кечінде шыққан жарым нұрлы айсың, қандайсың? Тегіне Алия келді. Давай, тұр. О, жаным, сен жарқ еткен нұрлы күнсің, кечінде жарым нұрлы айсың, қандайсың? Шер, қойчу шуныңды, дайым эле ушинтип бересиң бе? Жақсылар. Мындай учурашу айтпадым эле, кыздарға жакпайт досым деп. Анда мақұл, башкача айтайын. О, жаным, экөөбүз кечинде кучакташкан, электр жарыгына бөлөнгөн, шардын үстүнкү катмарынан бийик жерлерден жарык. Кыскасын эле айтчы. Кыскасы мен айтып берейин. Кечинде шаардан чыгып, панорамага барып, шаарды көрөйлү деп атат. Ушуну айтайын деп аткам да сага жанатан бери. Үчөөбүз барабызбы? Жок, бул миссия экөөбүзгө эле тиешелүү. Экөөбүз чыгабыз, панорамадан ары бийик жактарына барып. Турчу. Үчөөбүз алып бул жактан барабыз да квартира көрөбүз. Ал жактан менин калам. Андан соң буюрса, силер экөөңөр эмне кылсаңар ошо кылгыла. Шер, ушу сага чыдаган мага медаль бериш керек. Сага кошо мага да медаль бериш керек да, өз негизичи. Силер эмне эле мени келесөө деп ойлоп атасыңар? Кыскасы, Алия, мен шарайланганга макулсуңбу? Макул болбосом сен менин жанымды туруп аласың го. Кеттик. Көрдүңбү? Алия мени сөйтпас. Көрдүм. Olmaz. Чынында ушул үй бекен? О, ушул үйкен көргөзүп атпайбы геолокациядан да. Мындай үйдү ижарага алыш биздин колубуздан келбейт досум. Конечно, карабайсың, килтеген үйкен, территориясынан бери чоң экен. Аябай чоң үйкен. Азыр Тимурдан сурап көрүш керекпи? А балким бул үйгө бирөөнү карап турганга адам таппай жаткандыр. Анан Тимурга эс чалса, Тимур силерге чалган болуш керек. Ошондой да болушу мүмкүн. Аз чалып көрөйүнчү. Өчүктүп атат. Рыся, көрдүңбү менин девушкам кандай акылдуу? Жалаң туура нерселерди айтат. Сен мени качан девушка кылдың? Эмне экөөбүз кыз жигит эмеспизби? Биринчиден кафеге алып бардым. Экинчиден киного алып бардым. Үчүнчүдөн колуңда сурадым го. Негизи кыз жигит деген. Стоп, болду. Экөөңөр айтсаңар 100 жыл болуп кетет. Андан көрө үйгө кирейли, эмне болуп атат? Тимурга чалалы. Жүр анда көрсө, көрүп чыга алайын. Рыся, ачык кел. Кирбейсиң? Бирден эле туруп туруш керек го дейм. Сонун жери го. Точно эле мен ойлогондой үйкен эме болчу. Бассейнди кара. Силер турбачы. Эже? Пайке? Тиңсине барсаң не? Эже? Пайке? Алло? Пайке? Эже? Бирөө бар бул үйдө? Жан, эгер сен мага тийсең, мен сага момундай үй куруп берем. Экөөбүз ушундай үйдө жашайбыз, могу жакта балдарыбыз ойнойт, биз болсо
Могу жакка отуруп, аларды карап суктанабыз. Бизде жок эле дейин да 10 бала болот. Карачы могу үйдү. Жаман чоң экен. Брат. Байке. Биз адашып эле келип калдык бияка, кечирип коңузчу. Анын үстүнө бул келинчегим болот, менин боюнда да бар. Биз кетип береличи байке. Мен Шеф, келди. Ойгонгула. Тургула. Айка? Рина? Алмаз? Мына, бұлар да өзіне келді. Қош келіпсіңер, жігіттер. Бізді бұл жаққа кім алып келді? Қолдырыс байланған ғой? Ал сен сұрауыңа біз де башын жетпей отырамыз. Сіздер қантып келіп қалыңар? Біз квартира издеп жүргөнбүз. Ушакка чакырган, ошон үчүн келдик. Квартира ушул жерден чыкты. Жок. Анда бүт баарыбыз эле чогулуп тур да бул жерге. Сен кантип келип калдың, Айка? Адем мен сүйлөшүп келаткам жолдо. Анан телефон пока деп өчүрсөм эле аркаман бир кол келип туруп машинага салып кетти мени. Анан бир маалда ойлоп кеттим, ала кочунда бир жолдор экен депчи. Күйөөгө тием го наконец-то деп ойлосом, андай эмес экен. Андай болбой калды. Силер? Мага эксклюзивдүү жаңылык бар деп бир киши чалган. Анан мен дагы ишенип жолуктум ал киши менен, жолугуп сүйлөшүп атканбыз жашынакай деп. Анан бир маалда башым айланып, эсимди жоготтум. Анан ойгонсом эле бул жакта экен. Ал кишинин жүзүн көрдүңбү? Ооба көрдүм, бирок тааныбайт экенмин ал кишини. Мен сага канча жыл айтам, аргы менен жол көрбө деп. Рыскелди, сен кимсиң мага? Антип айткандай. Мен сен жөнүндө ойлоном да, жолу көрбөсөң аргы менен. Токтогулачы. Мен могу экөөнү түшүнбөй атам. Эмне болуп келдиңер силер бияка? Биз клиентке жолукмакпыз. Саламатсызбы? Элеман сизби? Ооба, мен. Мен артыма жүрүңүздөр. Бул жакка өтүп отуруп туруңуздар. Азыр Арген Талабекович келет. Рахмат. Сиздерге чай, кофе, суу. Чай. Мага деле чай. Мүмкүн болсо айтып коесузбу Арген майка менен качан сүйлөшүп алабыз? Арген Талабекович азыр 5 мүнөттөн кийин келет. Рахмат. Эмнеге келдик бул жака? Өткөн жылы бул фирма менден чоң заказ алышкан. А дагы заказ беребиз деп жатышат. Азыр сүйлөшөбүз, көрөбүз. Каяка шашып? Шашкан жокмун мен. Жаккан жок бул жер. Эмнеси жаккан жок? Жакшы эле жер экен го. Мынакей сиздердин чайыңыздар. Арген Талайбекович кетип койду. Хорошо. Сонун чай экен, Эгерде дагы ушундай чаң заказ берип калса, дагы бир точка ачабыз. Билем, сенин оюң жалаң бизнес. Ошол бизнес болгон үчүн жашап жатабыз да. Эмне эле акыл үйрөтүп баштагансың чалдарга окшоп, Жаш өткөн сайын акыл керет экен да. Акыл эми келип баштадым. Мүмкүн. Сага караганда үйлөндүм, балалуу болдум. Эми сен үйлөнсөк точно чал болом го. Ассаламу алейкум. Койчу тамашаны. Турчу. Тур. Oyma da gelmesin. Bir sağ ver. Алло. Шеф, сиз айткандай кылдык.
Хорошо, ошол жака киргизип коебуз. Ушул мезгилде мен да эсимди жоготтум. Көзүмдү ачсам, ушул бөлмөдө жатам. Мончалыктын баарынын бир комнатанын ичинде чогулткан ким экенин таң калып атам. Çoğaltıqanıға çoğaltып тұр. Тияқты қарасаңар. Кайра ушу шакекпи? Ушул шакектен такыр эле кутулууга ойдук койбуз. Бул деген менин шакегим. Мен аны адемиге тартуулагам. Сен болсо тартып алган менен аны. Алмаз, мен сенден адемни тартып алган оюм жок болчу. Адеми шакек жоготулган. Менин күнөөм ошол шакекти сактай албагандыгымда болуп атат. Сен да адемиге окшоп сүйлөбүчү, жоготуп алган аны деп. Мен силерге ишенбейм вообще. Алмаз адеми чындап эле жоготуп алган дейм шакекти. Мен өзүм издешип жүрбөдүм беле. Сен болсо он чыкпай эле болуптур. Не мен келесо деп ойлоп атасың ба? Өз көзүмөн көрбөдүм колун сурап отурган. Канча жол айтыш керек? Тамашалашып атканбыз дейм ал жерде. Тамашалашып? Шакек менен да ошентип тамашалашатпы? Биздин да болуп кетерин билген эмеспи, Алмаз. Ошол замат Ирина да көрүп калган болчу. Ал да сага окшоп ишенбей атат. Ооба, ишенбейм, Рыскелди. Ата-энемди укпай сага барсам, сенин кылганың болсо бул. Ушундай да болмок беле. Рина, мен сага канча жолу айтам. Мен ал жерде шакекти сенден алып, ыргытып жибергем. Андан кийин шакекти тауып, мен адемиге бергем. Кийин адеми көрсөм эле тамашалашабыз деп, кийин сен көрүп калып атпайсыңбы? Чынын айтчы. Ал шакекти канча кызга тартуулагансың? Келесо, мен сага канча жолу айтам. Тамашалашып атканбыз дейм ал жерде. Ким келесо? Сен келесо. Анан кийин Токтоп алачы жигиттер. Урушкансың эч пайда жок. Андан көрүп бошонуп каякта экенсиз билбейлиби? Шер, сен айтпадың беле шакек Рыскелдиники деп? Албетте айткам ошен. Дейле сен өзүң менин жетеби нерсе кылганга? Конечно жетет, еще. А эмне үчүн кылбайсың? Кылбадымбы? Киного алып бардым, кафеге алып бардым, машина менен гулять этмекпиз. Ошонун баары жетишсиз болуп атабы сага? Кино парк сейилдемеди, мен айткам. Сен кээде кафеге чакырасың, анда да акчаң жетпей калат. Керек болсо шакек да алмаздык экен. Мен шакегим сага да жетти. Бул шакек деги канча кишиге жеткен? Ооба, мага да жеткен. Бирок мен аны кабыл алган эмесмин. кабыл алып койгоңдо азыр ушундай нерсе болбойт эле да. Анан өмүр бою ушу шер менен кыйналып өтмөк экенмин да. Кыйналып? Кыйналмак эмессиң жаным, себеби мен сени өмүр бою карамакмын. Алло. Саламатсызбы эжеке? Рина келдиби? Жок. Түн мен уктаган жок. Эжеке, ал күнү паркта күтүп отургам. Бирок көпкө жоголду. Чыгып эле таппай калдым. Жоголгонуна өзүм да түшүнбөй калдым. Аман эле болсо экен. Ала качып кетсе деле. Алгерчи кабарын билдирет эле да. Аныңыз чын? Рыскелдиге телефон чалдыңбы? Ага чалсам ал да өчүк болуп атат. Билбейм, айлам кеткенде ошонун жанындабы деп ойлоп атам да. Азыр жумушуна барып көрөйүнчү. Барып билип, анан мага жогон айтып кой, Макул эжеке. Азыр биз кыргызышканыбыз менен эч пайда жок. Ушул нерсени териштирип чыгалы. Баарыбыз ушу шакек менен байланышыбыз бар экен. Алмаз шакек сатып алат, адемиге тартуулайм деп. Мен жардам берем карашып. Анан адеми мен билген боюнча Айгерим сага көрсөтөт, турабы? Ооба, мага ресторанда көрсөткөн шакекти. Баардык нерсе ошодон башталган да анан.
Силер бири-бириңерге өткөзүп бере бербей кичине күтүп турбайт белеңер, жанталашпай. Шашпай тур. Сага шакекти көрсөткөнүм менен сенде байланышың бар. Кийин Адеми ресторандан жоготуп алат. Аны сен таап аласың. Атың ким эле? Рыскелди. Таап алып анан эмне кыласың? Ооба мен Шакекти таап алып Ринага алып бермекчи болгом. Ринага жолугуп, ага заказдар боюнча бирөөлөр чалган. Анан $300 дегенде мен кайра Шакекти бергим келбеди, чын айтканда. Ошондо сен акчаны угуп алып эле менден качкан экенсиң да? Эми сен бай болсоң мен эмне кылайын? Бардыңар эле менин байлыгымды айтасыңар. Менде деле жан бар. Стоп. Азыркы мамилеңерди анан чечип аласыңар. Рыскелди, анан эмне болду? Мен шерге бердим. Бул өзүнүн кызын өргөн. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча силер кабыл алган жоксуңар. Ооба, мен кабыл алган эмесмин. Анан Шакек кайда барат? Анын кайра Рыскелдин өзүнө алып келип бергем. Ринанын колун сурайын дегем. Мен Шакекти алгам. Рыскелди бергенин ойлонуп көрөйүн деп жооп бергенмин. Андан кийин үйдөгүлөргө алып барып апама көрсөтсөм, апам такыр каршы болуп туруп алды. Анан кайра Рыскелдиге алып барып бергенге туура келди. Эмне себеп? Себеп бирөө эле. Мен жетиммин. Мен сени качан жетим дедим? Дайыма ушул сөзгө келесиң да такаласың, Рыскелди. Мен аны өмүр бою сезип келгем. Өзүң ата-энесиз жашап көрдүң беле? Мына мен билем. Мен жетиммин. Менде деле жан бар. Токтоткулачы. Өзүнүн баштадыңарбы? Мен бул окуяны толук түшүнгүм келип жатат. Рыскелди, айтчы анан эмне болду? Мен паркка ыргытып жибергем аны. Элема. Ушулар айткан сөзүнө ишенип атасың? Кое турчу, сен эле калдыңбы? Аз угалы да буларды. Шакектин паркка ыргытып жибергенин укканда Адем экөөбүз издегенде барганбыз. Барсак бул экөө да издеп жүрүптүр. Эми түшүндүм. Ушул мезгилде Алмаз менен Адеми урушкан кезде. Анан бири-биринен кечим сурамай. Ооба. Эртеси мен паркка барып Шакекти таап алгам. Анан Адеми да келип калган. Адеми экөөбүз тамашалашабыз деп, аңчы эле Рина менен Алмаз да келген экен. Биз аны байкабай калганбыз. Бардык окуя ушул жерден башталып атат да. Түшүнүктүү. Көрдүңөрбү? Ушул Шакек баарыбызга чейишелүү экен. Эми суроо жаралып жатат. Ким бизди чогултту жана ким бул окуяны толук билет? Эже, мен Бухарага келдим. Рыскелди жок экен. Милиция чабыңыз. Ой, жок. Адеми мындай ишке барбайт. Тим более ал Москвада да. Арабызда бир гана Адеми жокко, анда башка кимден көрөбүз? Мындай болушу мүмкүн эмес. Мен Адеми менен сүйлөшүп, эми телефонду койгондо аркаман кармап кетишти. Бул нерсени 1000 жолу айтсаңар да ишенбейм мен. Мына Алиби, сен менен сүйлөшүп жатканда ал башка бирөө менен сүйлөшүп койду. Анан сен артыңан келишти. Болбосо ал да бул жакта болмокта. Кандай болмок эле мындай? Мен өзүм аэропортко барып узатып келдим го аны. Мүмкүн, бирок сен өз көзүң менен көргөн жоксуң ал самолетко отурганын. Кече учуп кетти. Бүгүн биз бул жактабыз. Менин оюмча Адеми. А менин оюмча экөөңүзсүңөр, Алмаз экөөңүзсүңөр. Неге мындай деп ойлойсуң? Себеп дегенде Рыскелди экөөңөр өчсүңөр, бул биринчиден. Экинчиден могул жерден бардыгыбызга тең Шакек тийип чыккан, экөөңдөн башкасына. Үчүнчүдөн Адеми сен тыштап кеткен. Демек, Шакекти берген да мен, силерди чогулткан да мен. Эми күнөөнү бүт бар менде. Бир суроо. Силер чогултуп мен эмне кылам? Өлтүрөйүнбү силерди? Кыйнайынбы? Башыңарды бир аз иштеткилечи. А может ушунун баарын сен уюштургандырсың? Ким, менби? Эмне кылар ишим жокпу? Кылар ишиң болбосо да себебин билем, уктуңбу? Эмне себеп болду экен? Себеби сен Адемини сүйөсүң. Эмне күлөсүңөр? Мен серьезно айтып атам. Бул деген Адемини сүйөт. Алмаз болсо мунун дозу болот. Алмаздан коркуп баарыбызды тең чогултту. Башыбызды алат. Анан Адемиге үйлөнүп алайын деп атат. Сен өзүң эмне деп жатканын түшүнүп жатасыңбы? Түшүнүп атам. Еще как түшүнүп атам. Мен девушкама колуң тийип көрсүн айтып коем, мойнуң бурап туруп башың жулуп таштайм. Мен духум манастыкмай, уктуңбу? А балким ушунун баарын Рыскелди экөөң уруштургансың. Кандайчы экөөңөр? Сен өзүң айтпадыңбы жетиммин деп? Сен эч кимиң жок. Тууган эмне экендигин билбейсиң да. Алмаз. Рина да сени таштап кетти. Шакек сени өзгөрттү да. Балким сенин оюңда да бир нерсе бардыр. Урматтуу көрүүчүлөр, кечээ күнү кечинде элге белгилүү болгон журналист кыз Рина Баймуратова дайынсыз жоголгон.
Акыркы маалыматтарга таянсак, Нурлан уулу Рыскелди шектелүүдө. Көргөн билгендер болсо экран астындагы төмөнкү номерлерге кайрылууну унутпаңыздар. Жигиттер, эмне себептен биз кыздарды күнөөлөгөн жокпуз? Апай, биз силерди бул жерге чогултуп эмне кылмайлык? Анысын билбейм го, бирок түшүндүрүп бергилечи. Лично менин Шакекке эч кандай тиешем жок. Мен тиешең бар деп ойлойм. Эмнеге сага Шакекти бербейт ага адем колун сурайт? Эмнеге сени жакшы көрүшпөйт ага адем жакшы көрүшөт? Сенин жигитиң жок, сени эч ким карабайт. Шакек болсо адем тегерегинде эле айланып жүрөт. Сен бул жерде экинчи ролдогу адамсың. Балким ошон үчүн сен өчүңү алгың келди. Алмаз, сен башың иштейби? Адем менин эң жакын курбум. Экөөбүз көптөн бери чогубуз. Окууда да бирге окудук. Бул нерсе менин оюма да келбейт болчу. Мына сөздүн баары ошондо. Канча жылдан бери Адемдин көлөкөсүнөн чыккан жоксуң. Жана чыга алган да жоксуң. Алмаз, сен такыр айнып калыптырсың. Адеми сени таштагандан бери такыр өзгөрдүң. Сен анын үйүн аңдыдың, жумушун аңдыдың, чалып тажаттың. Ошонун баарына чыдабай акыры Адеми Москвага кетип калды. Мен аны эми түшүндүм эмнеге Москвага кетип калган. Балдар, бул жерде ушул так Алмаз спектакль кылып, баарыбызды чогултуп алып, кармап жатат. Андан көрө кой бер бизди көп сүйлөбөй. Спектакль? Ооба. Мени күнөөлөгөндөн башка эч нерсени билбейсиңер. Кое тур Алмаз. Бул жакта да эки кыз бар. Эмне себептен бизди бул жакка чогултушат? Бизде силерди чогултканга эч кандай себеп жок. Биз анда оюндар менен ойнобойбуз. Мүмкүн бар. Эң биринчи Алмаз күнөөлөгөн сенсиң. Үнүңдү көтөрүп эле сүйлөчү. Бул жерде Ринанын күнөөсү жок. Рыскелди, мен өзүм үчүн өзүм жооп берем. Керек болсо бардыгыбыздын ушул жерге чогулганына силер себепкерсиңер. Түшүнүп турам. Арабызда эң агылы сен болуп турасың. Бирок билип кой, ар бир нерсени кара таап болот. Мен аны табам. Колуңдан келсе таап ал. Сен чоң кыз. Эмне күнөөң жокпу? Жактанып турган сөзүң барбы? Ооба, бар. Мен бул жакка кокусунан эле келип калган болчумун. Мош жер сейилдеп келели дегенмен. Мен Адемин таанып эткенмин. Шакекти болсо бир эле жолу көргөм. Көрдүңөрбү? Мен девушкамдын күнөөсү жок. Девушкам дебич, тажаттым. Жан жакшы эле угулуп атпайбы? Менин девушкам. Эмнеси жаман? Орусчада. Шеф, чакырдыңыз беле? Чакыргам, кезек сенде. Саламатсыңарбы? Менин атым Нургыз. Мен силердин координаторуңар болом. Менин келген себебим силердин муктаждыктарыңарды суроо. Бизди бул жакка ким алып келди? Биздин колдорубузду ким байлаган? Бунун артында ким турат? Сиз тураа суроо берип жатасыз. Бирок бул суроонун бардыгына шеф өзү жооп берет. Менин себебим келгени силердин суранышыңарды аткаруу. Биз эч нерсеге муктаж эмеспиз. Бизди кой бергилечи. Кечиресиңер, биз силерди кой бере албайбыз. Качканга да аракет кылбагыла. Айлананын бардыгы күзөтчүлөр менен турат. Ачыгын айтчы, бизди эмне жашырып атасыңар бизден? Мен дагы бир жолу эскертип айтып кетейин. Бул суроонун бардыгына шеф өзү шашпай силерге түшүндүрүп айтып берет. Мен бир гана суроого жооп бере алам. Силердин чогулуп келген себеби бул Шакек себеп болду. Бул жерде силердин күнөөңөр жок. Ким ал шефиңер? Аны азыр өзүңөр көрөсүңөр. Шеф, бардыгы даяр. Албетте мен. Күткөн жоксуңбу? Монтип кайгырып отура берсеңчи, биз азыр талаада калабыз, көчөдө калабыз, аягында буңуш болуп калабыз. Квартираны тап эртерээк барып кирели. Ал жөнүндө ойлонбой эле кой, мен Тимурга дайындап койгом. Ал айткан квартира таап берем деп. Муна өзү деле чыгып калды окшойт. Алло? Кандайсың досум? Ассаламу алейкум. Жакшы рахмат, өзүң кандай досум? Жакшы, шүгүр, мен сени маселең боюнча чалып аткам. Квартира таптыңбы?
Сага геолокация жөнүндө болгон шаардын чекесинен болуп калды. Боло берет, арзаныраак болсо болду бизге. Мейли. Ушул нерсе канча адамдын жүрөгүн түшүрөт? Канча адамды коркутат? Мен түшүнгөн жокмун. Ушунун баарын эмне үчүн баштадың? Рыся. Шашпа, досым. Баарын түшүндүрүп берем. Силер да шашпагыла такыр. Биринчиден, кыздардын колу ооруп кетти окшойт. Чечип койсоң болот. Биринчи күлгөн акыркы ыйлайт. Рина! Мен буларга түшүндүрүп айткан жок белеңсиң? Айткамшы. Түшүнүктүү. Баары качып кете албайсыңар. Эч жака. Кой берчи. Кой бер койчу. Байлабай деле кой. Баары бир эч жака качып кутула албайсыңар. Мен кааласам качасыңар. Мен каалабасам отурасыңар. Түшүнүктүү го дейм мен. А сен кимсиң? Туура суроо. Биз Ырыскелди экөөбүз балдар үйүндө чогуу чоңойгонбуз. Чогуу тамактанганбыз. Чогуу ойногонбуз. Балдар үйүнөн чоң жашоого чогуу аттанганбыз. Балдар үйүнөн чыккан соң мен Ырыскелдиге жакшы бизнес сунушкадым. Бирок ал көнгөн жок. Экөөбүз эки жолго түштүк. Сен кайсы бизнести айтып атасың? Сен мамлекеттик жумушта иштейсиң го? Ооба. Азыр да мамлекеттик жумушта иштейм. Дал ушул мамлекеттик жумуштун аркасынан канча деген бизнестерди кылдым мен. Азыр да кылып атам ошол бизнести. Ногул жекте көзүңө көрүнүп турган нерселердин бардыгы меники. Бардыгын сатып алгам. Ооба, кыйын экенсиң. Эмне себептен бизди кармап жатасың? Негизи менден сөз талашкандарды мен такыр жактырбайм да. Түшүнүктүү болду го дейм. Бир жолу жумушта отурсам, мага Ырыскелди чалды. Чал акча керек дейт, а менде акча бар болчу. Эмне болду деп сурасам, Шакектин окуясын айтты. А Шакектин окуясы менин оюмча баардыгыңарга белгилүү. А бирок мага ошол окуя эмне менен бүтүрү аябай кызык болду. Ал окуянын аягында Адем менен Алмаз болбой калды. А Рина Ырыскелдини таштап кетти. Кызык. Эмнеге биздин кыйналганыбыз жагабы? Жок. Мага силердин азыркы абалыңар кызыктырат. Башты оорутпай түзөр айтчы. Тумандатпайбы? Рысь. Шашма жигит болуп калыпсың. Мен сага жанатан бери түшүндүрүүгө аракет кылып жатам, а сен дагы деле шашып атасың. Түшүнсөң мени шашпай. Такыр шашпай. Кандайча шашпагыла? Буту колубуздун баары могу жерде байлануу. Ачка болдук. Чарчадык. Могу жерде туруп алгандан кийин шашпагыла дейсиң да? Силерге түшүндүрүш мен үчүн аябай оор болуп атат да. Шеф, мен бара берейин. Мен силерге жана бизнес жөнүндө айткам. Ошол бизнести мен силерге кайра башынан түшүндүрүшүм керек болуп атат да. Бир жолу жумушта отуруп компьютерлык фермалар жөнүндө жумушту көрүп калдым. Ошол замат мен дароо өтүүнү чечтим ошол жумушка. А результатын силер көрүп атасыңар, мына. Сен ошол нерсени эмне айтып жатасың? Мен сага жаңы эле эскерткем. Бул жердин кожоюнда эзинен чыгып калды окшойт. Алып кет. Акчам көбөйдү, бизнес өнүктү. Ар тармактан акча түшө баштады мага. Бирок акчам канчалык көбөйгөн сайын, ошончолук жашоо мага кызыксыз боло берди. Мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, бир нерсени түшүндүм мен. Көп жүздүүлүк. Бир адам экинчисинин бетине карап эч качан ачык сөз айта албайт. Ал адам ары караган соң аркасынан 99 адам сүйлөйт. А бир адам сүйлөгөн сөзү башка, кылган иши такыр башка. Эмнеге мындай? Ачуу чындыкты эч ким ортого коюп, ачык бири-биринин бетине айта алышпайт.
Кыскасы, мен адамдардын психологиялык жагдайын түшүнгүм келди. Мени жөн гана психолог деп койсоңор да болот. Психолог? Бизди эмне кем акыл деп ойлоп атасыңарбы? Мен силерди эч качан кем акыл деп айтпайт элем. Мен жөн гана жүрөгүңдө кандай сөз сүйлөсө, өзүң ошону кайталашын каалайт элем. Бири-бириңерге бетме отуруп, жан дүйнөң менен айткан сөзүң дал келүүсүн каалайт элем. Бетме отуруп жөн гана сүйлөшүү. Болгон ошо. Эмне себептен бизди тандап алдыңыз? Туура сөз. Себеби силердин араңарда айтылбаган толтура сыр бар. Ошол себептен. Аны сенден эч ким сураган жок. Албетте эч ким суранган жок. Себеби бул нерсе менин калуум. А менин калууму бул жерде эч ким тоскоолдук боло албайсыңар. Нуркыз бардыңардын ордуңарды көрсөтөт. Оюн башталды. Бул силердин бөлмөңөр болот, бул жакта жатып эс алып алгыла. Эртең кайра шеф менен жолугушууңар уланат. А биз бул жакта да канча күнгө чейин болобуз? Мен аны билбейм, эртең шеф менен сүйлөшкөн өзү баарын айтып берет. Жакшы эс алгыла. Тимур деген досуң жакшы эле алабы? Башты камасылуу өлтүрүп койбойбу? Мындай нерсе деле жок болчу. Мен деле түшүнбөй атам, эмне болуп атат өзү? Ошо досуңа айтпайсың, биз Алия экөөбүздү кой берейсиң по-свойски. Түнчү шер досум. Кактан кой берет? Чогулуп отурабыз го? Эмне бар сени? Бул жактан эртерээк кетпесек бизине сүйлөт. Бизнес бакыр. Мен издеген кишилер бүт бар ушул жакта. Эмне? Өч алайын деп жатасыңбы? Байкин. Менин күнөөм деле жок. Ушу шерге жолукканда дайыма бир нерсе болот да. Жада калса мен адамени тааныбайм дагы. Менде деле күнөө жок бул жерде. Кыздар. 2-3 күндүн ичинде жашообуз жаман кино болуп кетти го, Ошону айтсаң. Байлап, колубузду кармап. Качан күтүп болуп экенби сен бияктан? Билбейм. Шакек деп. Азыркы мезгилге чейин Ирина Баймуратованын кайсыл жерде экени белгисиз. Ага шектелген Нурлан уулу Рыскелдинин жанында дагы бир ысым пайда болду. Ал анын жакын досу Шер Тынарбек уулу. Көргөн билгендер болсо экран астындагы номерлерге кайрылууну унутпаңыздар. Ал эми биз кезектүү жаңылыктарга берсек. Бүгүн биз ачык айтып сүйлөйбүз. Андыктан ичиңерде болгон нерсени бири-бириңерге ачык айтканыңар оң. Кезеге көңөрдүккү баштагыла. Эмнени баштайлы? Ичиңерде болгон нерсени ачык айтканды үйрөнөбүз. Биздин мамилебиз жакшы эле. Алия менин девушкам. Да эмнени айтыш керек? Бул сенин оюң. Мен сага канча жолу айтам менин девушкам дебе деп. Эмнеге антип айтпашым керек? Мен сени таныткан жокмун, экөөбүз жакшы эле жүрбөйбүзбү? Стоп. Алия, сага суроо. Сен эмне себептен Шердин девушкасы болгуң келбейт? Анткени мен анын девушкасы эмесмин. Неге мен девушкам эмессиң? Экөөбүз дайыма кафеден жолугабыз.
гулять этип айланабыз парктарда. Киного барабыз, анын үстүнө колуңду да сурап койдуң го. 3 ай күт дедиң. 3 айдан өттү. Ошонун баары жетиштүүсү болуп атабы сага? Ооба, аның чын. Мен сени билем. Сен таза адамсың. Жан дүйнөң таза. Бирок. Эмне бирок? Бирок сен мени такыр түшүнбөйсүң. Эмнеге түшүнбөйм? Анда түшүндүрбөйсүңбү? Мен сага жаман баламынбы? Же келе сого аламынбы? Шер, мен сени сүйбөйм. Сүйбөйм? Ооба, сен дайыма шашып жүрөсүң. Жаш баладайсың. Бул жерден болбогонду башка жерден деле айтмакмын. Бирок мен башка менен жүрөм. Башка менен? Ооба, башка менен. Ал жок дегенде мени укканга аракет кылат. Кечирип койчу мени. Алло. Канат. Саламатсызбы эжеке? Кандай кабарың бар? Бардык жерди карап чыктык эже. Эч кандай кабар жок. Мен деле айлам кетип калды. Кайдан издеримди билбейм. Тууган уруктардын баары топтолуп атып, тобубуз мени издеп атабыз. Болгон акыркы күндөрү Рыскелди экөө бир шакек боюнча окуя болуптур. Азыр ошол вариантты караштырып атабыз. Ооба. Каалайм сени издечи, сен жакшы издесең сага эле ишенип турам. Макул эжеке. Анан бир кабар болсо мага айтып коесуң, Болуптур. Силер эмнеден баштайм? Айка, башта окуян бар десе билесиң. Кайсы окуяны? Албетте шакек. Шакек боюнча болгон окуяны могул жердеги бардыгы билет. Бир гана алмаз түшүнгүсү келбей жатат. Менин башка сөзүм жок. Ооба, бул жерде отургандардын бардыгы билет ал окуяны. Бирок сен айтсаң чындыгын. Эмне себептен Адем Москвага учуп кеткен? Адемин Москвага чыны кетип калган себеби Алмаз себепкер ага. Мага калп айтуунун кажети жок. Ошол себептен чынын айтышың керек. Мен калп айткан жокмун, чындыгында Алмаздан тажап кетип калган ал Москвага. Айка, мен сага ишенбейлим. Эмне эле мага жабыштыңар да калдыңар? Мен чындыгын айтып жатам. Чындыгын сен дагы, мен дагы билем. Билсең айтпайсың анда? Мен айтам. Бирок менин айтканым кызыксыз болуп калат. Сенин өзүң айтканың оң да. Алмаздын тиешеси бар да кеткенин себеби. Айка, Адем эмне себептен кетти Москвага? Мен сага чынын эле айтып жатам, ал сени сүйбөйт. Всё, точка. Аны мен да билем. Силер жашырган нерсеңер бар. Эч нерсе жок, сен билбейсиң. Айка, мен сага канча жолу айтам. Адем эмне себептен кетти Москвага? Ал деген Эмне ал деген? Ал деген Рыскелдини сүйүп калыптыр. Эмне? Рыскелдини? Алар болгону бир же эки жолу жолукту. Кандайча жакшы көрүп калат? Мен анысын билбейм, бирок ал чынынан Рыскелдини жактырып калыптыр. Рыскелди дечи. Шашпаган мен сен менен кийин сүйлөшөм. Кезек силерде. Баштагыла. Бири-бирибизден жашыра турган эч нерсе деле жок. Аракет кылбай эле кой. Рыся, мен сени аябай жакшы билем. Эсиңен чыккан жокпу? Сен экөөбүз доспуз го. Мага эң кызыгы сен эмне себептен Ринанын колун сурап жүрөсүң? Аны жакшы билесиң. Мен Ринаны сүйөм. Чын элеби? Ооба. Чын эле. Рина. Адемди сүйө турган жаңы эле уктум мен. Мунун баары жалган. Рина. Мен чын жүрөктөн сенин колуңду сураган болчумун. Мен сени жакшы көрөм, Рина. Мен сени сүйөм. Рыся. Ринаны сүйөм дегенин калп. Калп.
Концерт кандай өттү анан? Концерт сонун болду. Ырчылар келип ырдап кетти, бичилер келип бийлеп кетти. Рина алып барып берди. Рина жөнүндө айтып берчи. Кандай кыз экен, жылдыздар кошо бой көтөрбөйбү? Жок, досум. Жакшы кыз экен, мындай адамгерчиликтүү, жөнөкөй. Кыскасы мага жакты. Бизге окшогон карапайым жигиттерди карайт болду экен. Мүмкүн мен аракет кылып көрөм. Ал нерсе мен өзүм да ойлонуп жүргөм досум. Сен акыбалың келбейт го дейм. Балким көрө жатарбыз, аракет кылсаң берекет дейт. Ушул жерден кызганычтан жүрөгүм жарылып, тез жардам чакырып жүрбөсөм болду азыр. Кызгануу нерсе бала кез менен эле жок. Андай сезим менде такыр жок. Анан дагы Ринанын мен эмнесине карап атам. Ата-энеси бай. Биринчиден. Рина жалгыз кыз. Мен эгер Ринаны алып алсам, бардык нерсесин берет. Ушундай ойлор бар досум. Оюң жаман экен сен. Сен орустар айтмакчы рашөт деп коет го. Анан азыр заман деле ушундай болуп атпайбы, өзүң көрүп атасың. Ички үй болуп калсак деле жаман эмес да. Рашөт. Дал ушул жерден биздин маектешүүбүз соңуна чыккан. Ушул чынбы? Рина, мен ал убакта сени жакшы таанычу эмесмин. Демек чын. Ооба, бирок Мен сени мындай бала деп ойлогон эмесмин, Рыскелди. Сен катардагы балдардан да жаман турбайсыңбы? Билесиңби? Мен ата-энем менен каяш айтышып, жада калса сен үчүн үйдөн чыкканга чейин даяр болдум. А сенин кылганың бул. жаңылып атасың, Рина. Мен адашкан жокмун. Эмне эле колумду эрте сурап калды десе, көрсө сен оюң жаман турбайбы? Мен сени көргүм да келбейт. Кылчалар, бул чындык. Ушу менен биздин чогулушубуз аягынан чыкты. Баса. Эламан, сен калкалан турбайсыңбы? Мен бул жерде эч кандай чечим жок. Ар бир адамдын өзүнүн ичинде катылган сыры бар. Ошол сырды Алмаска өзүң айтып бересиң. Эмне сөз? Мен айтар сөзүм жок. Сен дагы кайра калп айта баштадыңбы? Мейли. Андай болсо Адемдин аркасынан эмне себептен аңдып жүрдүң? Айтып бер Алмаска. Бошсуңар. Бар. Сага канча жолу айтам? Адеми эмне себептен кетти Москвага? Ал деген Рыскелдини сүйүп калыптыр. Сен Адемини сүйөсүң. Андай болсо Адемдин аркасынан эмне себептен аңдып жүрдүң? Айтып бер Алмаска. Мен тешем бар деп ойлойм. Эмнеге сага шакекти бербейт ага Адем кону сурайт? Эмнеге сени жакшы көрүшпөйт ага Адем жакшы көрүшөт? А сенин жигитиң жок, сени эч ким карабайт. А шакек болсо Адемдин тегерегинде айланып жүрөт. Сен бул жерде экинчи ролдогу адамсың. Балким ошон үчүн сен өчүң алгың келди. Алмаз, сен башың иштейби?
Адем менин эң жакын тургум. Экөөбүз көптөн бери чоңбуз. Окууда да бирге окудук. Бул нерсе менин оюма да келбек болчу. Шер, мен сени сүйбөйм. Сүйбөйм? Ооба, сен дайыма шашып жүрөсүң. Жаш баладайсың. Бул жерден болбогонду башка жерден деле айтмакмын. Мен сени мындай бала деп ойлогон эмесмин, Рыскелди. Сен катардагы балдардан да жаман турбайсыңбы? Билесиңби? Мен ата-энем менен каяш айтышып, жада калса сен үчүн үйдөн чыкканга чейин даяр болдум. А сенин кылганың бул. Сен эмне үчүн Адемдин артынан аңдып жүрдүң? Алмас, мен аны болгону эле көчөдөн көрүп калдым. Жок дегенде сен чынын айтчы. Экөөбүз доспуз, чогуу иштейбиз. Көрсөң көрөрмүн да. Бул жерде достуктун тиешеси жок. Мен азыр вообще эч кимге ишенбейм. Сен эмне ошо психтин айтканына ишенип жатасың белем? Ага, ишендим. Көрсөң көрөрмүн да, мен сени канттай ишендирейин? Айтчы, чынын айтчы. Окуң келип жатабы? Айтайм. Анда тааныш болбосун. Мен Адемин жактырып калдым. Мен билем, туура эмес кылып жатканымды, бирок сен мени түшүнүш керексиң да. Билесиңби, орустарда крыса деген сөзү бар. Крыса келимиш. Сен мени ошондо крыса деп жатасыңбы? Ал крысаны эл көргөндө вообще жиркенет элдерчи. Досум, анчалык кетпеличи. Бириш түшүнүп кечирбелиби? Мен крысалар менен чогуу жүрбөйм. Адеми, баягы күнү сен менен акыркы жолу сүйлөшпөдүк беле экөөбүз? Ошондо да мен элестеп, сен менен сүйлөшүп бүтүп, телефонду коёрум менен оозунду бирөө момнанан кармап туруп элечи. Капкараң болуп калды да бетим. Анан кийин таң калып эле көрөчү, ошо ойдон эсимди жоготуп коюп турмун. Анан бир маалда көзүмдү ачсам эле элестет, бир караңгы жерде отурабыз десең, анан карасам Алмас, Рыскелди, Шер, жана бүт сенин тааныштарың иши кылса, баарыбызды чогултуптур. Ал ким дебейсиңби чогултуп алган? Тимур, Рыскелдин досу бар болчу, эсиңдеби? Неге чакырдың? Сен менен сүйлөшөйүн деген болчумун. Эмнени сүйлөшөйүн дедиң эле? Эмне сүйбөрүң дагы бир жолу айтып коеюн дедиңби? Жок, андай эмес. Мен бардыгын түшүндүм. Сени канчалык унутайын десем да унута алган жокмун. Сен сөздөрүңдү, сен жылуулугуңду такыр унута албай койдум. Кайра баштасакпы деген. Кайра баштаганда эмне? Киного алып барып айтасың, кафеге алып барып айтасың, гулять этпей табыз деп. Жок, кандай болбойт. Точно болбойбу? Ооба. Өзүң билесиң да, өзүң чечесиң. Точно баштабайсыңбы? Ооба. Отурам. Алло, Рыскелди. Алло. Таандыңбы? Ооба.
Экөөбүз жолугушубуз керек. Не болду? Мен азыр сага видео жиберем, анан түшүнүп аласың. Рина гана? Шашпа, экөөбүздүн бүт элек жумушубуз бар. Кандай жумуш? Шашпа деңиз. Мен сага шашпа дедим. Олтура турайын. Эмне болгон жумуш? Айтпайсыңбы? Негизи Тимур. Бүт баарыбызды чогултуп бетме бет олтургузган ал туура эле болду. Бүт акыйкаттар ачылды. Туура эмес жери экөөбүздү жолуктурбай койду. Мен ошону эле күткөм негизи. Экөөбүз жолуктуруп эмне бири-бирибизге махабатыбыздар небиз? Жок. Негизи эле мен олтургум келди ошол кезде. Эмне менде өчүң барбы? Албетте сен менин кызымды тартып алдың. А мен сенин кызыңды алып келдим. Ринанын көзүн чатайын дедим мен. Жок. Болгону бул нерсе. Сен мени жолуктурганга алып келди да. Хорошо, эркекчи болсо эркекчи чечейин анда. Посмотри. Ринанын бул жерде эмне тиешеси бар? Айтпадык беле экөөбүз бири-бирибиз менен чечебиз деп. Сен эмне мен келесиз деп ойлодуңбу? Ирина сенин аксыздыгын көрүш керек. Алмаз, күч алсыздыкта эмес, адамгерчиликте. Адеми сени рас эле чыдап кетип калыптыр. Мен Рыскелдинин алсыздыгын көрсөтсөң дагы, мен баары Рыскелдинен баш тартпайм. Өткөн эле өзүң айтып атпадың белең расчет деп. Сени көргөндөн келген жок да айтып атпадың белең. Расчет менен болгону Рыскелди бул жака келмек дагы эмес, сен менен мушташмак дагы эмес. Сен мындай турпатың менен алыс кетпейсиң. Ушуну бир эстеп кой.
Алмаз, мен сен адемің тартып алған жоқпын. Мына мен сүйгенім жанымда Рина. Экосын чырғыз ушул жерден бүтүрөлү. Алмаз, мен сага болгону бакыт каалайм. Чынын айтканда, адеми коңор бактылуу болгула. Адемиге аракет кыл. Биз ар дайым Рина экөөсү бирге жүрөбүз. Рыскелди туура айтат. Алмаз, эркекче чечиктең эрбейм, эркекче кол алыш кыла. Жашырган сырыңыз барбы? Анда биз сизге барабыз.